Аксы району Токойнунда жайгашканы менен жергиликтүү эл дыйканчылык иштерине өзгөчө көңүл бурат. Мындан улам өнүгүүнүн БРМТси ушул аймакта жайгашып, жердин 90%ын арзан баада айдап, дыйкандардын эмгегинин акыбети кайтып келет. Жолугушууга келген эл Бакыт Төрөбаевдин өлкөгө техника алып келүү боюнча пландарын колдоп, жана тракторлордун келишин күтүп жатышканын жашырышкан жок. Анткени айыл эли маалымат каражаттарынан Орусиялык Росагромаш деген үлкөн мекеменин жетекчилиги менен Бакыт Төрөбаевдин сүйлөшкөнүнөн кабардар. Россиядан атай мен издеп Росагромаш деген компания келди. Мен аларга айттым, эгерде сиздер чын эле жардам беребиз десеңер, анда мен иштешкенге силер менен даярмын. Эгерде жөн эле мындай курук сөз болсо, анда мен сиздер менен иштебейм деп. Мына ошолорго мен талап койдум. Эгерде чынында иштейбиз десеңер, 500 техника алып келгиле деп аларга талап койдум. Мына жакында 17 июнда алар мени Москвага чакырды, Москвага барабыз, ошол талаптарды коем. Кудай буруса, эгерде мен жакшы кол коюшсам, мен бүткүл Кыргызстан боюнча ошол техника менен камсыз кылганга аракет кылам. Ошол техника, урматтуугандар. Урматтуугандар, ошол техника бу менин жерим иштетпейт Сузакта. Бул ошол техника сиздердин аксы жерин иштетет. Бул жолугушуу Кербен шаарынын Борбордук стадионунда өттү. Өнүгүү Прогресс партиясынын өкүлдөрү келе жатканын уккан жергиликтүү тургундар илгери үмүт менен куру сөз эмес, иш менен саясатта ордун тапкан эл өкүлдөрүнүн сөзүнө кулак төшөштү. Өнүгүү партиясы бул жаш партия. Бул жаштардын партиясы. Биз ар дайым ошол жөнөкөй жараныбыз өнүксүн деп каалайбыз, урматтуугандар. 20 жылдын ичинде миграцияга биздин жарандарыбыз миллион мигранттар кетип калды. Колхоз совхоздорду жок кылдык. Таза суларды жоготтук. Каналдарды жоготтук. Жерлерди бөлдүк. Мына бүт бөлүнүп өзүбүз да иштесе калбай калды, урматтуугандар. Кредитке жашап калдык, урматтуугандар. Айлыгыбыз 10 күнгө жетет дагы, калган 20 күн кредитке жашап атабыз. Пенсияны да 10 күнгө жетет дагы, калган кредитке жашап калдык. Кредит алабыз дагы, башка кредит жабабыз. Кыргызстан да өзү кредитке жашап калды, урматтуугандар. Кайга баратабыз, урматтуугандар. Аксы эли эркиндикти, келечекти жана калыстыкты туу туткан эл деген жогорку кеңештин депутаты Мирлан Бакиров күнүмдүк көр тиричиликти эмес, жаштардын келечегине чайыр салгыла деп сунуштады. Мен билем, аксы жери эркиндикти, келечекти, калыстыкты туу туткан эл. Аксы жери, Алабука, Чаткал жергелери, Ала тоону мекендеген улуу кыргыз эли мекендеп келген жер. Берекени асмандан издебей, айдоо жерден издейли. Ошондо киреше болот. Ошондо үй бүлөнүн кирешеси оңолот. Ошондо мамлекеттин кирешеси оңолот. Өнүгүү Прогресс саясий партиясынын катарын билимдүү, тажрыйбалуу адистер толуктайт. Алардын бири көп жылдар бою инвестиция тармагында иштеп, өз кесибинен баа таап, замандаштарын, жердештерин сыйына татыган Нурболот Кутманов. Дал ушул инсан партиянын аксы эли менен жолугушуу демилгесин көтөрүп уюштурду. Сиздер менен ар дайым биякта жолугушуудабыз, ар дайым көрүшүп турабыз, ар дайым көп маселелерди талкуулайбыз, анын чечүүнүн жолдорун ойлонуштурабыз. Азамат Тангиров 2 жылдан бери спорт комплекстин курулушун баштап, толук аягына чыгарууга акча каражаты жок токтоп турган. Мындан улам жардам сурап спортчулар Бакыт Төрөбаевка кайрылып, бул жолугушууда алардын маселеси жеринде чечилип, эл өкүлү жетпей жаткан каражатты толуктап берди. Биздин Кыргыз мамлекетинин желегин туусун көтөрүп жүрсүн. Ар дайыма туура жолдо жүргүлө. Мыйзам бузбай, өнүккөн жолдо жүргүлө. Куттуктайбыз.